Аба ырайынын бүркөө экенине жада калса кар жаап жатканына карабастан куткаруучулар белгиленген тартип боюнча дене тарбия сабагын өтүп жатышат. 5, 6, 7, 8. Сразу надо, да? Солнышко чейді, чатқа жай, айбай. Жайрақ. Атайын көнүгүүлөрдү жасоо ден соолуктун чың болушун шарттап, денени чымыр алып жүрүүгө көмөк болот. Издеп куткаруу жумуштарында мындай ийкемдүүлүк дайыма куткаруучунун пайдасына жүрүп берет. Ошондой эле балдарды деген өзүнүн физикалык жактан дайым болуш үчүн ушундай көнүгүүлөрдү кылып турабыз. Турникке тартынышат. Бул деген альпинисттик этажкалардын же асказоолордон түшкөндө өзүнө күч керек. Ошого даяр болуп даярданыш үчүн ушундай көнүгүүлөрдү кылып турабыз. Бул деген бияктан сабактарды өтө беребиз. Вызов бияктан чакыруу келгенде бияктан бүт эмелердин сабактардын баары токтойт. Барып автоматически вызовка кетебиз. Коопсуздук биринчи орунда турат эмеспи? Куткаруучулар дене тарбия иштери менен атайын көнүгүүлөрдү жасап жатышканда ар кандай жаракат алып калышы мүмкүн. Ушул учурда канчалык тез медициналык жардам көрсөтүлсө жаракат батайгып кетиши турган кеп. Тайпан медиги дагы бул көнүгүүлөргө чыгышына байланыштуу. Дайыма ушундай немелерибиз, куткаруучуларыбыз көнүгүү аткарып аткан учурунда медицина жагынан жардам берип, травматизмдин алдын алуу дейт да, профилактика травматизма. Анан дейле байым физический нагрузка берип атканда адам баласы ар кандай немеге учурашы мүмкүн. Ошолорду карап көзөмөлдөп жанында турам дагы керек болуп калса, жардам керек болуп калса, ошо биринчи тез жардамды көргөзүп бергенге даяр болуп турабыз да дайыма. Куткаруучулар Бишкек шаары боюнча түрдүү багыттагы жардамга муктаж болгон шаар тургундарынын чакырууларына ыкчам, бат жеткенге камырушат. Албетте, ат адамдын канаты демекчи, куткаруучуларды өз дарегине жеткирүүдө атайын жабдылган унаа да канат болуп берет. Вызовторго ушул машина менен барабыз. Ичине 7 адам отурат. Өзүм рулга отурганда машинаны сезем, сезиш керек. Артында наймандар, керектүү агрегаттар, пробкалар болот. Пробкалардан жол бошотуп беришет. Ар кандай чакыруулар болот. Мисалы ДТП болсо, уже тезирээк жеткенге аракет кылабыз. Бул унаа толугу менен керектүү шаймандар менен жабдылып, ар түрдүү кырсыктарда жардамга муктаж болгон адамдарды унаадан, урандылардын астынан жана суудан алып чыгууга керектелген шаймандар жайгаштырылган. Бул гидравлический насосный станция Медведь бунун өзүнүн аткарган тапшырмасы могул агрегаттарга баарына май үйлөп берет да. Май. Могу май куюлат берге. Бияна бензин куюлат. Бияна атайын май куюлат да. Маяна болсо, мына маяктарына узун катушка кошулат. Могу катушка кошулат. Бул катушка гидравлический. Бияка кошобуз май менен. Катушка бул агрегаттарга май жеткирип берет да. Миссиясы ошол. Андан кийинкисин бул резак. Муну менен биз жана ДТПларга чыкканда ошондойдо машинени кезебиз да. Ушул инструмент менен машинелерди кезип ичинен пострадавшийди алып чыгабыз. Мунун өзүнүн аткарган милдети ушул. Бул болсо расширитель универсальный да. Муну менен жанагындай бетон, завал, машина сашына көтөрүш керек болуп калса, ушу менен көтөрөбүз да. Андан кийин бул болсо силовой цилиндр, одношкотный деп коет, муну бир эле жалышат. Муну менен жанагындай оор нерселерди тептирип, чойдуруп, машинелердин рамаларын чойдуруп, ошонен пострадавшийди алып чыкканга жардам берет да. Бул болсо ручной насос, гидравлический. Эгер тигил батпай турган жер болсо, муну менен көтөрүп киребиз да, завалдардан. Муну менен кол менен иштеп, буларга май беребиз, жеткиребиз. Ошол. Андан кийинкиси бул болсо электростанция, ток чыгарып берет. Ток менен биз болгарка, шурповертторду иштетебиз да. Аны менен жанагындай ДТП үйлөргө барганда эшик терезелерин кесип, ошол менен сулардын жардамы менен иштейбиз. Бул болсо бензорез. Бул бензин менен иштейт, тоже бензиновый двигатель. Бетон баарын кезе берет. Темир да кезебиз, көп жардам берет да ушул. Куткаруучулар күнүмдүк тартиптин негизинде ар түрдүү багытта билимин, тажрыйбасын жогорулатуу максатында окуу иштерине тартылышат. Куткаруучу билиши керек болгон жабдуулар, эрежелер жана ыкмалар окуу учурунда өз ара тажрыйба алмашуу менен бекемделет. Биринчи чөгүп бараткан адамды көргөндө эле биз өзүбүз жилет менен барабыз. Спасательный круг деп көрсөтүп кеткенде эле ошол спасательный круг жаныбызда болот дайыма.
ошону алып барабыз. Ал менен баргандан кийин эле уже ошол спасательный круг беребиз. Куткаруучу круг берип, же болбосо мындай круг жок болуп өзүбүз барып калган болсок, анда өзүңүн төшүңө алып, мындай кылып, өзүң жаткырып алып кетсең болот. Ошол главный, ошондой кылыш керек. Паника болбош керек. Ал менен чогуу паника болуп, бирдеке болсоң, анда экөөң тең уже аны да куткара албайсың, эчтеке кыла албай каласың да. Адам негизи сууга киргенден кийин, өзү бир жолу суу жутуп алгандан кийин эле уже паника кармай баштайт. Же болбосо буту тырыша баштаганда эле уже паника кармай баштайт. Ошондон адамдар көбүнчөсү ошо паникадан көбүнчөсү сууга кирип кетет да, алдына чөгүп кетишет. Сууга чөккөндөрдү куткаруу жана издөө иштеринде суучулдардын өзара байланышуу ыкмалары болот. Бул суучулдардын коопсуздугу жана иштин илгерилешин шарттайт. Бир жолу тартканы, бир жолу мындай тартканы, бул уже водолаздын өзүнүн чувствосын сурайсың. Суунун алдында жүргөн, работающий водолаздын, иштеп жаткан водолаздын эмесин сурайсың да, чувствосын. Кандай чувствода, кандай акыбалың кандай сурайсың да. Ал бир жолу тартканы сага үстүндөгү обеспечивающий водолаз турат. Ошол сигнальный конец кармап турган водолаз сезет аны. Бир жолу тартканы бул уже мен өзүм жакшы сезип атам деген. А если ошондой эле 2-3 жолу, 3 жолудан көп 4 жолу, 5 жолу тартып ийсе, анда сразу жейке чыгарып кетиш керек да, иштеп аткан водолаз. Анткени анын ичинде может бир жерге илинип калды, же болбосо водолазга воздух жетпей калды аппараттан. Ошондой учурларда ошону түшүнүп уже тартканга туура келет да. Акыркы жылдарда өзгөчө Чүй облусунда суу көлмөлөрүндө чөгүп каза болгондордун саны көбөйгөн. Бул көбүнчө киринүү эрежелерин бузуудан улам же мас абалында сууга түшкөндөн улам келип чыккан жыйынтык. Мындай учурда сөзсүз адам өз коопсуздугун ойлошу зарыл. Көбүнчө эле жанагындай мас болуп барып түшөт, токтоп турган сууларга, агып турган сууга дагы мындай көп түшө алышпайт да, коркушат. А токтоп турган сууга барышат дагы эле, ошону жээгинде эс алып отурушуп эле аны жүрүп бир жолу түшүп чыгабыз, мас болгон бойдон сууга кирип, ошол бойдон чыгып калган учурлар көп болот да. Ал көп жүргөнү, ал уже адамды үйшүтүп, уже буту колу тырышканга алып келет да. Анан ичпеш керек, суунун жээгинен дагы ичип алып сууга кирбеш керек да. Ошол да ичкилиги дагы ошол дагы акыры адамды өмүрүн алып коет да. Унаа кырсыгын алалы. Ар кандай даражада жаракат алган жарандарга тез жардам кызматы келгенге чейин куткаруучулардын көргөзгөн медициналык жардамы баа жеткис ролду ойнойт. Анткени жаракат алган адамга канчалык тез медициналык жардам көрсөтүлсө, анын өмүрүн сактап калуу мүмкүнчүлүгү өсүп, жаратынын андан ары ырбап кетпөөсүнө өбөлгө түзөт. Негизи могу корсеттин уникальность вот этого корсета в чем? В том, что могу корсет турганда можно шейный даже не накладывать. Если вдруг у нас жок болсо шейный корсет, мону койсок уже бул обездвижение берет. Жер титирөө же башка кырсыктардын кесепетинен уранды астында калган жаранды чыгарып алгандан кийин жабыркаган дене мүчөлөрүнө күйүк басып, канын токтотуу эң алгачкы жумуш болуп эсептелинет. Машинада биздики полный агрегаттар бар. Если, например, сдавленный конечность болсо, то балдар биринчи чыгарганын астында биз деген сдавленный конечностька жгут салабыз. Жгутты обязательно коюш керек. Андан кийин балдар тяжелый предметти алгандан кийин конечность сдавливать эткен. Ошондон кийин биз уже бинт накладывать этип, если перелом конечности болсо, там сөйөктөр сынса, биз деген ошого жараша шина коебуз. Шаар ичинде айрым учурда көп кабаттуу имараттарда издеп куткаруу жумуштарын аткарууга туура келет. Бул учурда альпинисттик билим өз пайдасын берет. Атайын жабдуулардын жардамы менен куткаруучулар бийик имараттарга чыгышат. Мисалга алсак, айрым учурларда өрт чыккан батирдин эвакуациялык жолу жабылып калышы мүмкүн. Мындай учурда терезелер аркылуу адамдарды куткарса болот. Бул жабдууларды өтө ылдалдык менен мамиле кылыш керек. Бул кийип атканда бул биздин өмүрүбүз ушунун эмесинде баарын айрылган жок, бул бүттүгүн өзүң жардамчы болуш керек негизи бул жерде. Ошол кийгизген түрдө дагы өзүң текшерип чыгышың керек, баарын карап чыгыш керек. Ошол өйдөгө чыкканда, бийикке чыкканда массовый мындай көбүнчө элдер бийиктен ылдыйды караганда коркушу мүмкүн. Ошол моментте коркунучтуу убакыттар болсо керек. Бишкек шаардык куткаруу кызматы өз ишмердүүлүгүндө жардамга муктаж жарандарга жардам көрсөтүп, канчалаган материалдык чыгымдардын алдын алуу менен эң негизгиси болгон адам өмүрлөрүн сактап келет. Бүгүн биз алардын күчүрмөн даярдыгына күбө болдук. Мындан ары да куткаруучулар жарандардын ар түрдүү татаал учурлардан өлүм чеңгелинен куткаруу менен өз мекенине кызмат өтөй бермекчи.